Жапаров Жээнбековго отставкага кетпек бойдон калуусун сунуш кылам. Жаңы дайындалган премьер-министр Садыр Жапаров журналисттерге президенттин кызматтан кетүүсү тууралуу оюн билдирди. Анын айтымында бүгүн ал президент менен жолугушуп, бул маселе аягына чыгарылат. Тарапташтарымды мен чакырган жокмун. Алар менин эле тарапташтарым эмес. Бүткүл кыргызстандыктар деп билсеңиздер болот. Бүткүл кыргызстандыктардын талабы президент кетсин, шайлоо жокко чыксын деп келип жатышат. Анан үчүнчү талабы Садыр Жапаровду отургузуп келели деп талап менен чыгышкан. Мен бүгүн президентке жолугам. Бул маселени чечебиз. Бүгүн аягына чыгарабыз. Мындан ары туруктуулук болушу керек. Менин оюмча эң биринчи келишимге келишибиз керек. Ал кырдаал мыйзамдуу жолго түшкөндөн кийин арызымды жазып, экс-президент болуп калайын деген. Мен ошол чечимди сунуш кылам. Аны кандай кабыл алат, ал өзүнүн иши, деди ал. Саясий куугунтук болбойт. Бул тууралуу аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан маалымат жыйынында премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Жапаров сот, прокуратуранын ишине кийгизилише албастыгын белгилеп кетти. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле өнүккөн өлкөлөр сыяктуу криминалды жок кылып, таза өнүккөн мамлекетти түзөлүчү. Силер жардам бергилечи мага. Саясий эч кандай куугунтук болбойт. Мен силерге сөз берем. Саясий куугунтуктардан менин үй бүлөм жана бир туугандарым баарыбыз жон терибиз менен өттүк. Саясий куугунтуктан, адилетсиздиктен, менчелик өткөн араңыздарда бир да адам жок болуш керек, дейт ал. Эскерте кетсек, аларча мамлекеттик резиденциясындагы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Садыр Жапаров премьер-министр кылып шайлап, жаңы өкмөттүн курамын бекитип берген. Президенттин өз арызы менен кызматтан кетүү же кетпөө маселеси бүгүн чечилет. Садыр Жапаров маалымат жыйынында Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп, президенттин отставкасы тууралуу сүйлөшө тургандыгын айтты. Мен ага отставкага кетүүнү сунуштайм. Чечимди өзү кабыл алат. Бүгүн чечим кабыл алабыз деп ойлойм. Президент 3 күндөн кийин отставкага кетем деп айткан. Ал убакыт өттү. Башка жол жок, деп билдирди Жапаров. Кадрларды Атамбаевчи, Бакиевчи деп бөлбөөгө чакырды. Премьер-министр Садыр Жапаров атка минерлерди Атамбаевчи, Бакиевчи жана башка топторго бөлбөөгө чакырды. Маалымат жыйын учурунда журналисттер ИИМдин жаңы жетекчисинин Раим Матраимов менен байланышы бар экенин айтып, бул боюнча анын пикирин сурашты. Улан Ниязбеков 15 жыл убакыттан бери ИИМ системасында иштеп келе жатат. Ал жаш кадр. Ошол себептен тандадым. Бирок жамаатка тааныштырып жатканда убактылуу дайындалганын айттым. Өзүн көрсөтө алса калат, болбосо алмаштырабыз. Матраимовдун, Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун кадрлары десиңер. Келгиле мындай сөздөрдү таштайлычы, деди Жапаров. Анын айтымында, эгер адам чыныгы кесипкөй болсо, кимдики экени маанилүү эмес. Ошондой эле Жапаров адам билимдүү болсо, мурда кайсы президент менен иштегенине карабай кызматка отургузуу керек деген пикирин кошумчалады. Садыр Жапаров паспортко улуту деген графа кайра киргизилерин айтты. Кыргызстанда 2017 жылкы үлгүдөгү паспортто жарандын улуту, үй бүлөлүк абалы жана жашоо дареги тууралуу маалымат алып салынган. Бирок ал электрондук форматка өткөрүлгөн. Кыргызстандыктар жакында паспортуна улуту деген графаны коштурса болот. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясындагы маалымат жыйынында айтты. Биздин Мекенчил партиясынын шайлоо программасында паспортко мурда алып салынган улуту деген графаны киргизүү маселеси бар болчу. Алгачкы иш күндөрүндө эле бул маселени чечтик. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын техникалык жактан бул маселени чечүүгө 60-90 күн кетээрин айтышты. Бул убакыт өткөн соң паспорт алуучулар мурдагыдай улутун жаздырып алса болот. Бирок эч ким мажбурлабайт. Каалоочулар гана жаздырат, деди Жапаров. Эске салсак, Кыргызстанда 2017 жылкы үлгүдөгү паспортто жарандык, улуту, үй бүлөлүк абалы жана жашоо дареги электрондук форматка өткөрүлгөн. Паспортту чип аркылуу окуганда баардык маалымат толугу менен чыгат. Мына бир мисал кылып айтайын. Алматаны, Казакстанды эле кошуна мамлекетти бир мисал кылып алалык. Алматаны көчөлөрдө парламенти каршы чыкканда, ошондо баягы көп күндүн ичинен Назарбаев өзүнүн туулган күнүн ушул атайы ушундай белгилеп алып туруп, туулган күнү келип парламенттен суранган да. Ушу менин туулган күнүмө Астана шаарын бир подарка кылгылачы, ушу көчүргөнгө макулдук бергиле деп. Ошондо
баардыгы тең бир добуштан макулдук берген. Каршы чыккан сөзсүз адамдар болгон. Эми баягы 5 кол тең эмес дейт, сөзсүз каршы чыгат да. Кийин ошол каршы чыккан азаматтары ошол кездеги парламентте отургандар бүгүн рахматын айтып жүрөт. Назарбаевди Нураке деп айтышат да, мындайча айтканда. Назарбаев деп айтпайт, Нураке молодец деп айтат мына бүгүнкү күндө. Ушунусу менен калды. Бүгүн Астана кандай шаар болду? Алматы болсо мурда кандай өнүгүп келатса, так ошондой өнүгүп келатат да. Даже андан 2 эсе, 3 эсе көтөрүлүп кетти да. ВВП'сы өсүп кетти мисалы. Эгерде биз сиз айтып аткандай, түндүк элин таарынтып албайбызбы деп атасыз. Түндүк элинин баарын көчүрүп кетпейт да. Бишкек ошол бойдон, столица бойдон кала берет. То есть тиякта экинчи столица пайда болот. Экинчи столица деген бүт эле ошол жака көчүп барып турсун деген эмес. Чиновниктер барып ошол жерде иштесин деген сөз. Эми ар жагын өзүңүз деле түшүнүп атсаңыз керек. Bir чиновник барса артынан 20-30 дагы жумушчу орну барат да ошол жакка. Үчүнчү маселе, эмне үчүн ушу борборду Ош шаарына көчүрүү боюнча. Үчүнчү маселе, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош, Баткен, Жалал-Абад тараптан жана наркотик ташуу жолдору бар да. Тажикстандан ташыйт көбүнчө, Афганистандан келишет. Ушул абдан күчөп кетти да. Бүгүнкү күндө мына өткөндө сессияда дагы каралды бизде. Ушу наркотикалык заттар боюнча түштүктө жаштардын көбү наркотикага берилип кетти деп атат. Эмне себеп? Себеби баягы ар бир ташып келип аткандан кийин баягы кыргыздын жакшы макалы бар. Май кармаган бармагын жалайт дейт. Сөзсүз түрдө колунда 100 килограмм баягы наркотик ташып келатса, ошондон баягы таткысы келет адам. Татып көрөт. Бүгүн татып көрсө, эртең уже түйүнө түшүп кетиши мүмкүн да. Мына ушул маселеси бар. Өткөндө бир сессияда мен айттым элем, чындыкты бетке айтыш керек да ар нерсени. Мен ушу ички иштер бөлүмүнүн адресине бир катуу сөз айттым элем. Мына силердин өзүңөрдүн араңарда ушул наркотик ташуу боюнча өзүңөрдүн сотрудниктериңер иштеп атат. Өзүлөрүңөрдүн сотрудниктериңер ушул ташыйт наркотикти деп айткандан бир жума өтпөй, мына Алай РОУДСынын бир сотрудниги өзү ошол именно ушу наркотиктерди көзөмөлдөөчү сотрудник экен да, кызматкер экен. Ошо бир жума өтпөй 100 килограмм наркотик менен кармалды. Мына Алай РОУДСынын өзүнүн кызматкери экен да. Мынакей ушундай фактылар бар. Эгерде биз столицада баягы борбор шаары Ошто отурган болсок, анда сөзсүз түрдө бул наркотраптарды, нарко жолдордун баарын 100% деп айтыштан алысмын. Эми 100% токтото албашыбыз мүмкүн, 80%ке кыскартышыбыз мүмкүн да. Себеби бардыгы ошол тармакта болсо, сөзсүз жанагы нарко ташыган ташуучулар, баягы наркотик ташыган ташуучулар сөзсүз түрдө баягы азаят. Бул үчүнчү негизгиси. Бул маселеге карата үчүнчү карашыңыз. Төртүнчүсү, мен жана дагы айтып өттүм, бул түндүк түштүк элдерин бири-бири менен аралаштырыш. Мен мисалы үчүн өзүмдүн турмушумда эле көрдүм. Ушу түштүккө көп баргандан түштүктөн досторду таптым. Кыйыш-кыз досторду таптым да мисалы. Алар менен 1000 кыркылышып кеткен учурда дагы бүгүнкү күндө жакшынакай дос бойдон кала берем. Бир тууган бойдон кала берем. Пикирибиз эки бөлөк болсо дагы эртең башка күнү, эртеңки күнү кайра бир пикирде болуп калышыбыз мүмкүн. Ошол эле сыяктуу мисалы түштүктүн эли, түндүктүн элин түштүккө алып барып, түштүктүн элин түндүккө алып барып, жанагындай кадр саясаттарын бири-бири менен аралаштырып, ушундай ротация кылып, ошо бири-бири менен аралаштырса, ошондо биримдик болот дагы, жана түштүк, түндүк деп аткан биздин проблемабыз жоюлат да. Жанатан берки 30дан ашык депутат сүйлөдүк, бардыгыбыз түндүк түштүк маселе.